Кымбаттуу кыргыз элим, баарыңарга белгилүү, Орто кылымда кыргыздар кыргыз улуу каганатын курган. Ошол учурда Кыргызстан жеринде 9 жолдун тому болуп, Улуу Жибек жолу аталып, Орто Азияда дүйнөлүк бардык диндердин өкүлдөрү орун алган. Алар бири-бири менен толеранттуу болушуп, ынтымакта жашашкан деп тарых беттеринде айтылат. Азыр болсо бизде кандай? Кыргыздар бири теңирчи, бири мусулман, бири машаякчы болуп бөлүнүп калышты. Айтайын дегеним, дин үчүн кыргыздар бөлүнбөсө. Ооба, ар бир адамдын өз эрки, кайсы динге ишенет. Анын үстүнө баякы замандан бери кыргыздар теңирчи болгон. Орто кылымдарда ата-бабаларыбыз машаякчылыкка да ишенген, ислам кийинчерээк келип, азыркы учурда кыргыздын көбү мусулман. Дагы айтайын дегеним, ким кайсы динге ишенбесин, кыргыз бойдон калсак, кыргыз тилинде сүйлөсөк, кыргыздын кийимин кийсек, кыргыздын каада салтын, үрп адатын, маданиятын сыйласак, Кудайдын кишилери катары ыйык жашап, жакшы иштерди кылып, жалгыз жараткан Кудайга кайрылып, кыргыз элибиз, жерибиз үчүн жакшылык тилесек, жана кол кармашып, биримдикте жаркын келечекке кадам шилтесек. Мен Кыргызстандын келечегине, Кыргызстандын суктанарлык өлкө болоруна ишенем. Кыргызстанга Теңирим тынчтыгын берсин. Амин. Мен келечекте жумуштуу болгум келет деген теманы тандадым. Келечекте жумуштуу болуш үчүн ар бир адам, башкача айтканда, биз жаштар кичинекей чагыбыздан эле камын көрүшүбүз керек. Биринчиден, предметтик китептерден сырткары биз көптөгөн китептерди окушубуз керек. Экинчиден, мотивационный китептерди көптөн окушубуз керек. Биз өзүбүздүн койгон целибизге аракет кылуу менен биргеликте көптөгөн ийгиликтерге жетишип, жана ошондой эле өзүбүзгө жаккан жумушка ээ болобуз деген ойдомун. Тилекке каршы азыркы учурда жогорку окуу жайларды бүтүп жатабыз, дипломду колго алып жатабыз, бирок толугу менен жумуш менен камсыз болбой элебиз. Ошол глобалдуу проблеманы чечиш үчүн менимче ар бир инсан өзүнөн болуш керек. Биринчиден, өзү каалап жана ошондой эле ошого аракет кылып, чын жүрөгүнөн аракет кылып, ошол нерсесине аракет кылса, жакшы жумушка ээ болот деген ойдомун. Жана ошондой эле баарыңыздарга өзүңүздүн каалаган жумушуңузга жетип алышыңызга чын жүрөктөн тилектешмин.